Ушундай резонанстуу иш болду. Коомчулук мына баары ыраазы болду. Мен ушул нерсени мал салма кагыттан уктум да. Бул эмне деген шеремендечилик? Бул кандай болду? Буну кармаш үчүн, бул коррупционерди токтотуш үчүн, ошол схеманы жоюш үчүн, ошо антикоррупциялык кызматтын кызматкерлери билесиз канча айлап иштеди? Канча айлап иштеди? Түнүгүн жүрүштү, карашты. Ана бир сот менен бир прокурор чыгарып койсо, эмне ушуга чара көрбөйсүңөр? Мен ушуга таң калам да. Мен ушуга таң калам. Эмне үчүн сотко чечим чыкпайт? Эмне үчүн тартип комиссия бербейсиңер? Эмне ошол прокурор Özgür Asılbek, эмне үчүн ошол прокурор, ошол макул болгон прокурор эмне үчүн иштеп жүрөт? Эмне үчүн согуш берилген? Эмне үчүн иштен кетпейт ал? Эмнеге кетпейт? Эмне үчүн сот иштейт? Мага ошого жооп берилечи. Мына бул эл да күтүп атат. Бир нерсе гана бар. Ал ошол прокурор жасаган жок. Анын үстүнөн бири айтты. Ошон үчүн кетире албайт атат ал прокурорду. Айтып коет деп коркконунан. Аны силер да кетире албай атасыңар. Özgür Asılbeкович. Сот, элдин баары аны кармаса, пара менен кармап атат. Дәлил 100% болуп турса, канча чыгарат сот? Эмне үчүн чара көрүлбөйт ага? Эмне үчүн тартип комиссия бербейсиңер прокуратура? Кайрылбайсыңар. Эч нерсе болбогондой мына жүрөсүңөр. Бул эми бир эле сот системасы эмес, бул бир эле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен тапшырып бергендей болуп атпайбы? Астыр отурасыңар былтый бардылар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын, мамлекеттик бийликке ишенич кетет, элдин ишеничи. Коомдун ишеничи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр. Эмне акмакчылык бул? Өзү аласыңар. Генеральный прокурор, сот менен аласыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Айтпасам мейли. Мен чоң трибунада айттым филармониядан. Эмне деген шеремендечилик деп. Салтанаттуу мааракеде айттым. Ошондо бир чара көрбөйсүңөр, декабрда айттым. Менчиңер болсо үйүңөрдө, калгандай кылгыла. Бул мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иш, эл берген иш. Отурасыңар бала былтый. Не чара көрбөйсүңөр? Ал боюнча.